Terеңирээк жерин кечсең. Көгөр ташуусунда 14 февралда түшкөн кар көчкүнүнүн алдында калган адамдар дале табыла элек. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Видеонун ылдыйында бармакчаны басып жана каналыбызга жазылып, ушул тууралуу эң биринчи жаңылыктарды билип туруңуздар. Тогуз-Торо районунда кар көчкү алдында калган 4 адамды издөө иштери бүгүн 23 февралда да уланууда. Учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 59 куткаруучусу издөө иштерин жүргүзүүдө. 3 кинолог иттер жана атайын издөөчү каражаттар, анын ичинде темир издөөчү каражаттары колдонулууда. Ошондой эле ал жерде 9 атайын техника карды тазалоодо деп билдиришти басма сөз кызматынан. Эскерте кетсек, 14 февралда Казарман-Чалык-Атуна жолунун 332-чакырымында кар көчкү түшүп, жолоңдоо иштерин жүргүзүп жаткан China Road кытайлык компаниясынын 4 айдоочусу техникасы менен кар көчкү алдында калган.